Ардактуу замандаштар, азыр биздин студиябызга келип калган коногубуз дагы бар. Негизи маданиятка көптөн бери салымын кошуп, кыргыз эстрадасынын ырчыларынын көптөгөн клиптерин тартып келген режиссер Тынчтык Турдалиев жана продюсер Бактияр Казыкеев бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Маанаңыздар кандай? Сонун. Биз ошо сурабыз келип атат, Элиманын клибин тарткан турбайсыздарбы? Ушу 80-жылдарбы, 90-жылдарбы айтор, аябай жакшы клип болуптур. Куттуктайбыз биринчиден. Ошол клипти канча убакытта тарттыңыздар? Бул клипти аз убакыттын ичинде даяр болду десек болот. Себеп дегенде көбүнчөсү студийный съемка болду. Азыркы убакта эми сыртта кар болгондуктан, кыш болгондуктан бул стилде ретро жанрында тартканга мүмкүнчүлүк кичине азыраак болуп калгандыктан студия павильонун съемка кылдык да. Баш этеги где-то 20 күндүн ичинде бүттү десек болот. Ал эми идея кимге таандык? Идеяны биздики. Негизи байкашууча сиздер көпчүлүк учурда ошо ретро клиптерди тартып келесиздер. Анткени Сыймык Бейшикеевдин дагы бир клибин тартканыңыз эсибизде. Негизи мындай болуп калат экен да, эгерде ретро жанрына көп тартканыбыздын себеби улумунда ырчылар көп кайрылып калат. Ушул себептен улам ырынын маанисине жараша идея ойлонгондо анан кеңешип продюсер менен жолсо художниктер менен кеңешкенде анан ошол нерсеге туура келип калат экен да. Ошондуктан көбүнчө ретро жанрында клиптерди көп тартып калганыбыздын себеби ошондо. Ал эми командада канча адам иштейт? Бир нерсени чыгарарда ушундай пландап бардыңыздар, отуруп кеп кеңешип анан кийин тартасыздар да. Командада где-то 7-8ден ашык бала иштейт. Кимдер? Ичинде монтажер балдар бар. Дагы оператор балдар бар, жардамчы свет койгон балдар бар. Ошондой эле жардам кылып бизге бизден үйрөнүп жүргөн балдар бар. Штатниктер. Демек сиз ушул продюсерликти аркалап баштаптырсыз. Келечекте дагы ушул продюсерлик жаатта кандай пландар бар? Ошол пландар ушу Элиман азыр эметип келатабыз, пиарт этип. Элиманын демек продюсери сиз. Кудай буйрса. Ошо Элиманын азыр бүт жагынан продюсировать этип чыгарып келатабыз, ошо салымыбызды кошуп. Негизи продюсер болуу кандай экен? Продюсер болуу мага жакты да, бирок өзү изденүү экен да. Мисалы башка эмеден изденбей эле эме катары эмеспи, автомат катары эле жүрө бересиң да, мындай кылыш керек, тендей кылыш керек деп. Продюсерден бүт барлык жактан изилдене баштайт экенсиң да, кантип эме кылсак депчи, оң кылсак, башка жагынан мисалы эволюция кылып жаңы нерсе алып келсек депчи. Негизи ырчы менен продюсер экөө тең 50%дан деп коет го. 50%, эгер ийгилик болсо 50% продюсердики, 50% ырчыныкы. Анан кийин экөө ушундай бир максатты көздөп туруп, бир багытта иштегенде гана ийгиликтер жаралат дейт. Ошентип атасыздар да. Туура. Негизи азыр болсо ушул режиссер ар бир клип тартып жатканда, деги эле тасма тартып жатканда кыялданат эмеспи? Менин клибим элге жеткиликтүү болсо экен деп. Сиз бул жаатта кандай ыкмаларды колдоносуз? Мисалга айтсак, эми башкы нерсесинен айтканда, акын деле ырды жазып атканда бир ойду берейин деп жазат да. Ошол сыңарында эле ырчы мындай адам сүлөкөтүндө ала турган болсок, жансыз деген сыяктуу болуп калат да. Ырчы акырын жан кошот. Режиссер, клипмейкерлер бул адамга сулуулук бере турган нерсе болуп калышы мүмкүн да, мына образын айтканда. Биз деле эми ар бир чыгарманы деңгээлине жараша андан мыктыраак кылып, ошол эле башында айткандай акын берейин деген ойду биз элге жеткизгенге, ошол клипти көрүп бир кандайдыр өзүнүн ички дүйнөсүнө кубат ала тургандагыдай нерсе кылганга аракет кылабыз. Анан кандай болот, кандай тартып атабыз, муну элдер, көрүүчүлөр өздөрү баалайт. Ал эми бизде азыр көпчүлүк учурда ушул кинотасмаларга, клиптерге актерлук билими жоктор деле тартылып жүргөнүн байкап келебиз. Сизге ушул жаатта ким менен иштешкен оңоюраак болуп келет? Билими бар актерлор мененби, же болбосо эл арасынан чыккан балким таланттар менен? Мисалы үчүн эгерде кино боло турган болсо, бул үн коштолуп, ар бир образындагы бере турган нерсе, а бул клипте образды берүү кичине жөнөкөйрөөк десем да болот да. Ар бир адамдын өң келбетине жараша ар бир нерсени
туура задача берсең, тапшырма бере турган болсоң, ал нерсени алып чыкса болот бардык адамдан. Жакшы экен. Рахмат, келип жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу достор, ушу Илиманын клибин бардыгыңыздар көрүп баштадыңыздар, бизден да кете баштайт. Ал эми алар бизде музыкалык конок болуп да келген. Ага ырына бир аз сайын көп болосуздар. Ал эми сиздерге чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык бийиктиктерди багынта бериңиздер. Келип туруңуздар. Силерге рахмат, барыңарга. Силердин чыгармачылык тобуңарга барыңарга рахмат.